Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору мамлекет тарабынан жыныстык кол тийбестикке кепилденген укуктары, ошондой эле кылмыштык кол салуулардын өмүрдүн жана ден соолуктун коопсуздугун камсыз кылуу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору. Мыйзам долбоорунун милдети болуп кылмыштарга каршы профилактиканы жогорулатуу максатында жоопкерчиликти күчөтүү жана жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштардан жабыр тарткандарды коргоо механизмин түзүү эсептелинет. Ошону менен бирге коррупциялык элементтерди азайтуу максатында түзөтүүлөр каралган. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын өз аймагынын чегинде жана өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык, ар бир адам жеке турмушунун кол тийбестигине, абийирин жана ар намысын корголушуна укуктуу. Кыргыз Республикасында адамдын ар намысы абсолюттук жана кол тийгиз. Жыл сайын жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштар көпчүлүк учурда аялдарга, анын ичинде кыздарга карата зордук, зомбулук жана адамгерчиликсиз көрүнүштөр токтобой келүүдө. Аялдар менен кыздарды өлтүрүү, зордуктоо, сабоо жөнүндө маалыматтарды угуп келүүдөбүз. Мунун баары эл аралык отчеттордо чагылдырылып келе жатат. Бойго жеткен кыздарды зордуктоо боюнча иштер катталбайт, тергелбей калууда деген арыздар көп келип атат. Мисалы, Бакай Ата районунда 17 жаштагы кыз боюнча бүтүп калгандан кийин зордукталгандыгы белгилүү болгон. 2022 жылдын 28 июнунда зордуктоо боюнча арызын калтырышканда, 25 августта массалык маалымат каражаттарын жарыя болуп кеткенден кийин гана иш козголгон. Ар бир зордуктоо боюнча арыз каралыш керек. Тергөө зордуктоо болгонун же болбогонун аныкташ керек. Бул тергөөнүн эң биринчи максаты. Бирок тилекке каршы тергөө эч кандай процессуалдык аракеттерди көрбөй койгон учурлар кездешүүдө. Массалык маалымат каражаттарында резонанс болгондон кийин реакция болгондой деп ушу элибизге биздин шайлоочуларыбыз кайрылгандай, жабыркалгандар кайрылгандай ошондой арыздар келип атат да. Расмий статистикага ылайык Кыргызстанда 2010 жылдан баштап 2019 жылдарга чейин 2890 зордуктоо жана зордуктоого аракет кылуу фактысы катталган. Орто эсеп менен бир жылына бул 300 учурду түзөт. Кризистик борборлордун өкүлдөрү жана укук коргоочулар бул көрсөткүчтөр реалдуу көрүнүштү чагылдыруудан алыс экенин айтышууда. Жабырлануучулар милиция кабарлаган учурлар гана эске алынган деп айтышып жатышат. Ошол эле учурда башкы прокуратуранын маалыматы боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган зордуктоо фактысы 2019 жылдын, урматтуу коллегалар, 278 кылмыш ишинин 38% сотко жетет. 2020 жылдын 673 кылмыш иштин 16% гана сотко жетет. 2021 жылы болсо 640 кылмыш иштин 21% гана сотко жетет. Сотто ар бир 3-чү сот өкүмүндө айыпталуучу жазаланбайт, иштер кыскартылат, айыпталуучу акталат. Кошумчалай кетсек, 91% учурда кылмышкер жалгыз аракеттенет, 8% учурда 2 айыпкер, 1% учурда 3 болгон. 2022 жылдын апрель айында БУнун адам укуктары боюнча жумушчу тобунун эксперттери Кыргызстандагы аялдардын жана кыздардын абалы тууралуу докладын окушкан. Алар өз баяндамасында Кыргызстанда аялдардын зомбулук фактылары боюнча укук коргоо органдарына кайрылуулар аз экенин белгилешти. Алардын айтымында, буга укук коргоо органдарынын жабырлануучуларга кайдыгер мамилеси, квалификациялуу аял тергөөчүлөрдүн жана атайын даярдалган соттордун жетишсиздиги себеп деп айтышкан. Кыргызстанда аялдардын тынчтыгы жана коопсуздугу боюнча 170 өлкөнүн ичинде 97 орунду ээлейт экенбиз. Бул Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен эң төмөнкү көрсөткүч. Ошол эле учурда зордуктоонун курмандыктары көбүнчө кылмышкерлерге соттун өкүмүн күтүшпөйт. Айыптоолордон баш тартышат. Анткени укук коргоо системасы айыптоону колдоо жабырлануучунун позициясынан гана көз каранды болуп калган. Жогоруда айтылгандай, укуктарды жана эркиндиктерди, ар намысты жана кадыр баркты коргоонун Конституция боюнча мамлекет кепилдеш керек эле. Ошентип, жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык эркиндикке каршы кылмыштардын курмандыктары кылмышкерлер менен бетме-бет калган. Мындай жагдай жабырлануучулардын укуктарын кайра бузулушуна алып келүүдө. Анткени көп учурда зөөкүрлөр же алардын жакындары жабырлануучуга, туугандарына, жакындарына карата
коркутуу жолдору менен жабырлануучуну өз дооматынан баш тартууга жана тараптарды формалдуу түрдө жараштыруу жолу менен жарашууга мажбурлоо фактылары айтылып келүүдө. Акыркы жылдары жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштар көп болгонуна карабастан, мындай иштердин көпчүлүгү сотко жетпейт жана сотко чейинки териштирүү учурунда жабылат. Мындай кылмышты далилдөө өзү өтө татаал процесс экендигин белгилей кетүү керек. Укук коргоо органдарынын кызмат адамдары сотко чейин өндүрүш процессинде көп убакыт жана көп күч жумшаганына карабастан, тараптардын жарашуусуна байланыштуу кылмыш иши куугунтугуну токтотууга туура келерин белгилешкен. Анткени мыйзам аларды мындай кылмыш иштерин токтотууга милдеттилген. Ошондой эле жазык сот өндүрүшүнө жоопту кызмат кыскартайынбы? Эми негизинен урматтуу коллегалар, бул биринчи окууда болуп атат, концепциясын колдоп бериңиздер деп суранам. Анткени экинчи окууда комитеттин жетекчиси менен сүйлөшүлгөндөй, комитеттердин жетекчилери менен парламенттик талкуу өтүш керек деген сунуштар болуп атат. Ошого мен да макул болуп атам. Анан ой пикириңерди кабыл алууга биз ачыкпыз да. Рахмат. Колдоп бериңиздерди өтүнөм. Урматтуу депутаттар, дээрлик парламенттин жарымына жакын депутаттар автор экен, демилгечилер экен. Андыктан суроо жоопсуз эле концепцияны кабыл алып койбойлу. Кандай дейсиздер? Шайыр Кыдыршаевич, кыска. Кечиресиздер, менде кыска эле. Мына укук коргоо органдарына, анан кийин баяндоочуга суроо да. 154 берененин биринчи бөлүгү менен 155 берененин биринчи бөлүгү менен сиздер элдешүүсүнү алып коютасыздар да. Мисалы, бир кыз менен бала жашы жеткендер бири-бирин жактырып калышып, бирок ата-энелер каршы болгондо контактка барышты дейли. Кыздын ата-энеси арыз жазып койду. Тергөө ичинде эки тарап туугандары таанышып, экөөнү үйлөп коелу деп чечим кабыл алышты. А бул жерде андан кийин кандай болот? Бул элдешүүгө жатпайт деп туруп, буну сотко апарып туруп, баланы камап бериш керек болобу? Кандай болот? Ошону элдешүүгө жатпайт дегенди алып салып силерчи. Бунда өтө эле жанагы татаал, анан кийин орусча айтканда жесткий кабыл болот да. Кийин экөө 2 жаш экөөнү жактырып жүрүштү. Ата-энелер да макул болуштудан кийин үйлөп коелу деп чечишти. Анан кийин силер элдешүү болбойт. Жанагы орусча айтат го бизде. Встречный арыз кабыл алынбайт деп туруп, анан кийин баланы камап салдыңар. Ошол жакшы болобу? Кандай болот? Ошоңо бир жооп берип койуңуздарчы. Мен жооп берейин. Сиз жооп бересиздерби? Практикада кандай болот? Саламатсыңарбы? Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыкаджаев. Эгерде эки тараптын жаш жетелеп болбосо, 18ден өткөн болсо, алар өзлөрү арыз жазалат, ата-энеси арыз жаза албайт. Сиз айтып аткан учур, ата-энеси арыз жазган учур, бул баягы жаш жетелек балдарга да. Жок, ата-эне каршы чыгып, кээде ата-энеси бири-бири менен тааныша электе сиз бой жетелек балдарды айтып атасыз да? Жок, бой жеткен. Бой жеткендер ата-энеси арыз жазганга укугу жок, антоп бой жеткен адам өзү арыз жазат да биринчиден. Жок, зордуктоо болду деп туруп, бой жеткенде эле жазат. Мен азыр практика айтып кетейинизди. Практика негерде болот, бизде дагы арыз менен жазылышат. Бүгүн экөө жүрүшүп эле анан кийин жыныстык катташ болгондон урушуп кеткенден эле арыз жазып коюшу мүмкүн. Андан ушундай практикада случайлар болот. Анан 2-3 күн өткөндөн кайра тосмо арыз менен келет, бири-бирибизди кечириштик деп келет. Кайра жарашат. Жарашат да. Үйлөнөбүз деп келишет. Биз муну кабыл алып калсак, анда бул андай болбойт, анда биз андай кыскарта албайбыз, аны толук кандуу тергөө жүргүзүп сотко жөнөтүш керек. Жок, азыр мыйзам өзгөртүүдө эгерде кайрадан биздин арызды артка алабыз, биз элдешип алдык, үйлөнө турган болдук деп келген болсо, бул жерде азыр айтып атат да жаңы өзгөртүүдө. Ал кабыл алынбайт деп. Эгер жаңы өзгөртүү болсо, анда биз андай арызды кабыл алып, ишти токтото албайбыз анда. Анда сотко барат, ал соттолот атат. Соттон эмет да. Урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери, 27-беренеде кылмыш жаза сот өндүрүшүн жокко чыгаруучу жагдайларды ачсаңыздар, практикада мындай жок деп айтып атасыздарбы? Пункт 1. Ачыңыздар. Төмөнкү учурларда кылмыш иши козголушу мүмкүн эмес. Ал эми козголгон иш кыскартылууга жатат. 1. Кылмыш окуясы болбогондо, жосунда кылмыш курамы болбогондо. 14. Соттук териштирүүнүн убагында прокурор айыптоону колдоодон баш тартканда. Примирение сторон жарашуу деген эмне? Жарашуу деген биздин тергөөчүлөр жоопкерчиликти айыпталынуучуга, анан жабыркаганга илип койгон кези болуп атат да. Эгер өндүрүш процессинде
3 ушул пункту колдонсо, кылмыш иши сотко чейин ансыз эле жетпейт. Кеп эмнеде болуп атат? Урматтуу Шайырбек Кыдыршаевич, кеп деген маселе жоопкерчиликте болуп атат. Жарашуу процессинде жоопкерчилик жабыркаган адамда болуп атат. Ответственность тергөөчү өзүнөн алып атат. А эгер кылмыш ишин андан ары козгобойм, сотко жеткирбейм десе, мына 3 пункт турат. Буну ар бир тергөөчү билет. 27 берененин 1 пунктунда кылмыш окуясы болбогондо, жоосунда кылмыш курамы болбогондо, соттук териштирүүнүн убагында прокурор айыптоону колдоодон баш тарткандай деген 3 пункт ансыз эле турат да. Вы же это прекрасно знаете. Анан бул жерден деген мындай мен түшүнүп атам. Мындай өзгөрүүлөрдү ар кандай талкуулар болот. Бирок Шайырбек Кыдыршаевич, экинчи окууда деген сунуш пикирлер келсин. Мисалы, Орус Федерациясында арыз только мындай жабыркаган адамдан алынат экен. Бирок эгер кийин жок андай болгон эмес деп жабыркаган адам арызын алам десе, автоматически Орус Федерациясы мисал катары айтып кетейин, биз жакын өлкөлөрдө айтып атабыз да. Автоматически ложный донос деген статья козголот. Пожалуйста, эмнеге биздин мамлекетибизде ошондой иштер болсо ложный донос деген статья эмнеге козголунбайт? Урматтуу коллега, сиз түшүнбөдүңүз. Жок, бизде Кыргызда элдешүү деген бар. Элдешүү деген бар. Ал окуя болду. Ал мойнуна алып атат. Кыз дагы бала дагы мойнуна алып атат. Бирок ата-энелери үйлөп коелу деп чечишти, элдешти. Ошону элдешкенине карабастан арыз жазылды, иш козголду. Эми бала соттолуш керек деп эми сотко эле алып барбастан элдешүү дегенди да караш керек. Шайырбек Кыдыршаевич, мен ошону сизге айтып берип атпаймынбы? Биякта укук коргоо органдарынын өкүлдөрү көп жыл сизден да менде көп тажрыйбасы бар. Бул адамдар билип атышат. Жанакы беренени мен эмнеге атап атам? На стадии возбуждения деле ошондо вы же ошо сотко жеткирбей эле токтото турган булардын жоопкерчилигинде турат да. Ани кылмыш болбогон жок деп. Силер элдешүү дегенди алып койтасыздар. Элдешүүнү алган жокпуз биз. Элдешүү сотко чейин барсын деп атабыз. Сиз бир мисалды айтып атасыз. А канча биздин зордукталган айымдарыбыз кризистик центрлердин мисалдарын мен эмнеге чоң доклад кылып атам? Алар айтып атышат. Бизде деген зордукталган айымдардын көп иштери сотко да жетпейт. Эмнеге? Коркутуу үркүтүүлөр болуп жатат. Ошол эле укук коргоо органдарынын арасынан ар кандай акча алып иштер токтотулуп атат. Эми биз бөлүнүп атпайбызбы биздин коомдо? Колунда бар, колунда жоктор деп. Ошо колунда барыс процесстерди сатып алуу, учурлар да болуп атат деп арыздар келип атат. Менин жеке пикиримде эмес, бул жалпы ушул мыйзамды биз талкуулап жатканда, канча адамдар менен сүйлөшкөндө, именно жабыркаган айымдар менен сүйлөшкөндө, аркасында куугунтук болуп атат. Аркасында деген ушул дүйнө жүзүндө деген примирение сторонду кантип кандай көз караш менен карашат. Мисалы, соттун өкүлдөрү менен сүйлөшсөк, алар айтып атышат, таптакыр могу жарашууну алып салыш керек. Элмира Жолбековна, хорошо, мен түшүндүм сизди. Сиз коргогон жарандарды мен деле сизди эле коргойм. Бирок бул жерде жанагы мен айтып атканым, бул жана элдешүү дегенди сиздер алып коюп атасыздар. Жок, биз алган жокпуз. Ал сот өндүрүшүнө чейин деле такыр алынган жок ал. Кат түрүндө берейин сизге. Рахмат. Макул, рахмат. Шайырбек Кыдыршаевич, мен ушуну тактап коеюнчу. Жарашуу такыр алынган жок. Ал сотко чейин жетсин деп эле жатабыз. Анткени бүгүнкү күндө даже статистики нету зордуктоо боюнча. Рахмат. Сүйүн Абдулдаевич, комитеттин корутундусун окусаңыз. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Талкуунун жыйынтыгы менен комитет төмөккүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаттары Сурабалдиева, Алимжанова, Чойбеков, Райым Батчаева, Ханжеза, Ражабалиев, Айдарова, Токтошев, Эрбаев, Жамгырчиев, Сатыбалдиев, Абиров, Ашимова, Айжигитов, Мажитова, Маматалиев, Козуев, Икрамов, Ажибаев, Түмөнбаев, Нурбаев, Акаев, Алимжанов, Самый Кожо, Айдарбеков, Талайбек кызы, Темирбаева, Лурова, Төлөбаев, Тентишев, Бакасов, Азыгалиев, Бекешев, Атанбай, Исаатбек кызы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоор биринчи окууда колдоо берүүңүздү суранабыз. Рахмат. Аппарат кошумча каттоо бериңиздер. 84 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар,
аталган мыйзам биринчи окууда долбоор добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 77, каршы жок, бар 77, катталуу 84, аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Чакырылгандар бар берсеңиздер болот.